Дональд Трамптын АКШга президент болуп келери менен өлкөдө ызы чуу жараткан жаңылыктар кадимки көрүнүшкө айланып баратат. Дүйнө Трамптын баскан турганын тартып сүйлөгөн сөзүнө чейин талдап Ак үйдүн беделине тийгизген таасири тууралуу пикирлерин жазышууда. АКШнын биринчи жүзү болгону менен жасаган аракеттери ага төп келбестигин бир батыш маалымат каражаттары жазып чыгууда. Трамптын ички ишин тышкы күчтөр менен бөлүшкөн акылга сыйбаган көрүнүш катары бааланууда. Мисалга алсак, Трамп Орусиянын тышкы иштер министри менен жолукканда ФБРдин жетекчисин жумуштан алганын кубануу менен айтып берген. Трамптын мындай түшүнүксүз жоруктарынан кийин АКШ ага импичмент жарыялоого сунуштары айтыла баштады. Американын башына күтүүсүз шайланып келген Трамптын бүгүнкү күнгө ишмердүүлүгү дүйнө таң калтырган долбоору тууралуу дал ушул теманын тегерегинде эл аралык саясат талдоочу Эдил Осмонбетов менен маектешкен турабыз. Эдил мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Бүгүн эле АКШнын бир катар шаарларында президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо сунуштары бирин-серин айтыла баштады. Трампка импичмент жарыялоого канчалык негиз бар деп ойлойсуз? Бүгүнкү күнү Трамптын электоратынын күчү канчалык? Бул мындай да, азыр импичмент деген процесс Америка Кошмо Штаттарынын конституциясы так эле жазылган. Бул экинчи биринчисинде 4-чү разделинде бар. Ал жасалат. Импичмент кимге болот? Бул биринчиден бул өзүнүн мындай Америка каршы чыккан же башка кылмыш жасаган депчи. Американын тарыхын карап көрсөк, аябай аз эле президенттер импичмент кеткен. Биринчиси бул Эндрю Джонсон кеткен 1860 жылы. Жана мына 20-жылында карап көрсөк, бул 74-жылы Никсон импичмент процесси башталган. Бирок ал жеткенге жок, өзү арсын берип кетип калган. Андан экинчиси бул Билл Клинтон. Бирок ал дагы акталган, конгрессменге кирип, добуш жетпей калганчы. Бирок азыр айтып коюш керек, сөзсүз кыргыздын жарандарына Трамптын импичмент процесси баштала элек. Эмне үчүн? Бул башталганга сөзсүз укук болуш керек да. Азыр сөз мындай төргө системасычы. Кандай болот? Ошондо далилдесе, бул Американын системасындай мындай да. Анын Конгресстин юридикалык комитетинин башчысы ошону процессин башташ керек, сөзсүз. Экинчиси бул Американын палата представительси бар. Ошонусун добуш берсе, бирок сөзсүз ал сенаторлордун чечет да. Бирок азыр карап көрсөк, саясат кандай? Америкада эки партиялык система бар. Ошондо республиканецтер менен демократтар бөлүнөт да, эки палатаны карап көрсөк, сенат менен жана нижний палата представитель. Ошондо көбү 50% ашык мына сенатта же палата президенти карап көрсөк, аланда дагы 60% ашык бул республиканецтер партиянын мүчөлөрү да. Алар шайлоодон утуп алышкан. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр Трамптын импичмент процесси башталабы же башталбайбы, кичине эртерээк айтуу да. Мындан ары АКШнын НАТО, Европа өлкөлөрү менен мамилеси кандай болчу? Себеби буга чейин Трамп НАТОнун союздаштарына аз чыгым кылып жатасыңар деп сын калбады беле? Бул мындай да, шайлоо убактында Трамп аябай катуу айткан НАТО боюнчачы. Бул эскирген буюм, аны сөзсүз өзгөртүш керек депчи. Бирок азыр биз карап атпайбыз. Биринчи эл алдык сапары Трамп Европа барганда, анан G7-га катышканда, НАТОнун мүчөлөрү менен сүйлөшкөндө кичине өзүнүн саясий риторикасы башкача болуп калганда, бул түшүнүш керек. Мындай шайлоодо берген убадасын жана реалдык политикага айырмасы көп бар да. Ошон үчүн ал дагы кичине өзүнүн саясий, геосаясий тажрыйбасы жетпей атат. Кээ бир көйгөй мындай дүйнөлүк проблемаларды мындай алар жакшы түшүнбөйт азыр. Ага убакыт керек да. Бирок биз карап көрсөк, НАТОнун мүчөлөрүгө ал кандай доомат коюп атат? Бул биринчи 4 жыл мурун НАТОнун мүчөлөрү 27 июндан баштап 28 болот. Черногория кирет. Ошолор айтты, 2% ар бир мамлекет сөзсүз төлөш керек депчи. Анан азыр карап көрсөк, 27 мамлекеттен НАТОнун мүчөсү 23 төлөбөйт, мындай толук 2%-чы. Бирок мындай бул түшүнүш керек да, бул саясаты кандай экен. Эң күчтүү экономика Европанын бул Германия. Ал НАТОнун мүчө катары өзүнүн салымын 1-2% эле кошот да. Францияны карап көрсөк, ал 2-ге жакын 1,8% депчи. Бирок башка мамлекеттер бар, 3 мамлекет төлөгөн. Бул Эстония кирет, Греция кирет, төлөгөндөрчү. Бирок түшүнүп коюш керек, бул 2% ВВПден да. Анан Германиянын эң күчтүү экономикасын карап көрсөк, 2% канча болот? Жана Эстониянынчы. Мындай мисалы келтирип кетсем, 2016 жылы Эстония 500 миллион евро эле мындай коргоо системасына кошкон да. Бул азыраак, бул Германия кошсо салымы чоң болот да.
Бирок түшүнүп коюш керекпиз, Германияда күзүндө бул чоң парламенттик шайлоо болот. Ошон үчүн Германияда аябай, Германиянын жарандарында аябай пацифисттик ой сезим көп да. Ошон үчүн алар каршы чыгат, сөзсүз мындай коргоо системага же курал сатып алгангачы. Эмне үчүн? Бул экономика муктаж болот депчи. Ошон үчүн бул мен ойлойм азыр бат убакта чечилбейт депчи. Эдил мырза, мына жакында эле Эр-Риядта терроризмге арналган чоң саммит өтүп, ага коңшу мамлекеттердин да президенттери катышкан эле. Кыргызстан тилекке каршы катыша алган жок. Айтсаңыз, ал жакта көтөрүлгөн бул маселеге, ушул маселеге карата Кыргызстан салымы канчалык? Себеби буга чейин Борбор Азия чөлкөмүндөгү коопсуздук жаатындагы гана маселелер көтөрүлүп келчү. Сүйлөшүүлөр негизинен терроризм байланыштуу болуп, ага кыргыз тарап, биздин лидерлер да катышкан эле. Эр-Риядта жетишилген келишимдердин Кыргызстанга пайдасы канчалык тиет деп ойлойсуз? Бул мындай да, бул баары күткөн да, бул биринчи эл аралык сапары болуп атпайбы Трамптын, шайланган президентичи. Бул тарыхта көрүп көрсөк, президент Америкалар биринчи сапары эл аралык же Мексикага барчы, же Канадага барчы, же Европага барчы депчи. Бирок мындай тарыхтагы азыр Трамп жаңы тарыхтын баракчасын ачып атат да. Биринчи жолу ал сразу Сауд Арабияга барып, 50 мамлекеттен ашык исламдык дүйнөсүн сүйлөшүп, анан кээ бир эксперттер айтат, бул арабалык натыны түскөн депчи, сөзсүз. Анан карап көрсөк, келишим менен Саудовский Америка Кошмо Штаттары менен бул 400 миллиард долларга жакын келишим келген да. Бул биринчиси 110 миллиард доллар бул эмеге курал сатып алат, мындай кибер коопсуздугун түшөт. Вертолеттон эле карап көрсөк, 150 мындай вертолет сатып алышат да. Эң көп да. Кээ бир адистер айтат, бул эмнеге керет депчи. Анан экинчиден бул Сауд Аравиянын инвестор катары Трамп сүйлөшүптүр, 40 миллиард доллар алар Американын инфраструктурный проекттерге киргизет акчасынчы, өсүлөрчү. Бул карасак, бул Трамптын шайлоодо болгон Американын жарандарына убада бергенчи, ошонун акташ керек. Ал айткан, мен сөзсүз Американын мындай заводторду мындай калтырам депчи, биз Америка ойноп кайра иштейсиңер, жаңы жумуш орундар болот, жаңы өнүккөн мамлекет болот депчи. Анан чоң ураны болчу, кайрадан Американы бийлик мамлекет жасайбыз депчи. Анан Кыргызстан боюнча айтсак, сөзсүз Кыргызстан өсүм салымын 25 жылдын ичинде киргизип аткан. Мындай карап көрсөк, бул биринчиден биз Америка Кошмо Штаттарынын мына эски Ганси базасын жана Манас базасын киргизгенде, бул Кыргызстандын сөзсүз салымы берген, биз өсүнүн биздин жерибизди берип, анан террористтерге каршы Афганистан же башка мамлекеттер болсо кошконбуз да. Бирок азыр биз ойлойм, Кыргызстандын салымы биринчиден бул эме биз коргош керекпиз, сөзсүз мына коопсуздук системасын коллективдүү болобу же башка эмес керек. Анан дүйнөлүк эл аралык площадкаларда өсүбүздүн мындай мамлекет катары улуттук кызыкчылыгыбызды көрсөтүп керекпиз да. Эдил мырза, маегиңизге рахмат айтам. Биз болсо берүүбүздү улантабыз.